Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган 40 сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Кыргызстандык самбочулар Дүйнө кубогунда 13 медаль утушту. 15-16 август күндөрү Чолпон Ата шаарында самбо боюнча өткөн Дүйнөлүк кубокта Кыргызстандын курама командасы 13 медаль жеңип алды. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин маалыматына караганда команданын эсебинде 13 медаль бар, 2 күмүш жана 11 коло. Мелдешке 14 өлкөдөн 250ден ашык спортчу катышты. 64 килограммга чейинки салмак ченинде күмүш медалдарды Саяк Бараканов күжүрмөн самбо менен, Адилет Кубанчуулу спорттук самбо менен жеңип алышты. Коло медалдын ээлери спорттук самбодон Байел Жакшылыков, Жамалбек Асылбек уулу Фарух Мамаджанов, Шахрер Идрисов, Бекболот Токтогонов, күжүрмөн самбо боюнча Курманбек Замирбек уулу Шерзат Кудайбердиев, спорттук самбо кыз келиндер Акак Үсөн кызы Канышай Аманкулова, күжүрмөн самбодон Акак Үсөн кызы, кыргызстандык спортчулар башкы машыктыруучу Азамат Казакбаев менен улук машыктыруучу Илгиз Каналбек уулунун жетекчилигинде катышты. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Манас аэропортунун терминалынын жарыктандыруу системасы жаңыланды. Манас эл аралык аэропортунун терминалынын жарыктандыруу системасы жаңыланды. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропорту ААК башкармалыгынын башчысы Манас Самидинов социалдык баракчасына бөлүштү. Анын маалыматына ылайык учурда терминалды оңдоо жана жакшыртуу иштери улантылууда. Биз терминалдын маңдайын жарык берүүчү жаңы жабдууларды орнотуу менен өнүгүүгө дагы бир кадам таштадык. Заманбап жарыктандыруу системасы аэропорттун көркүн жана жагымдуулугун гана арттырбастан имаратка өзгөчө жана стилдүү көрүнүш берет, деди ал. Самидинов белгилегендей, жарык берүүчү жабдуулар жаркыраган жарыктандырууну камсыздайт. Бул визуалдык кабыл алууну гана жогорулатпастан, ошондой эле аэропорттун негизги транспорттук түйүн катары маанилүүлүгүн баса белгилейт. Буюрса алдыда дагы жаңы багыттар жана жечкендиктер турат деп баса белгилей алам, деген Манасбек Самидинов. Разаков шаарында 54,8 миллион сомдук жер мамлекетке кайтарылды. Разаков шаарынан мыйзамсыз жеке менчикке алынган жер тилкесин мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. УКМК тарабынан жер мыйзамдарын бузууларды аныктоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында Разаков шаарындагы Сыдыков атындагы Борбордук парктын аймагындагы жалпы аянты 0,53 гектар жер тилкесин мыйзамсыз жеке менчикке өткөрүп берүү фактысы аныкталган. Учурда бул жерде мейманкана бизнеси жайгашкан, ошондой эле жеке менчик мектепке чейинки мекеме иштейт. Тергөөгө чейинки текшерүүнүн алкагында жер тилкесинин ээси жалпы баасы 54 миллион 859 миң сомду түзгөн жер тилкесин Разаков мэриясынын балансына өз ыктыяры менен кайтарып берген. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети ушул сыяктуу фактыларды аныктоо боюнча тиешелүү текшерүү иш-чараларын улантышууда. Кумтор кенинин аймагында Кызыл китепке кирген ак лотос гүлү гүлдөдү. Кумтор кенинин аймагында деңиз деңгээлинен 4000 метрге жакын бийиктикте сейрек кездешүүчү жана укмуштуудай кооз гүл Кыргызстандын Кызыл китебине кирген ак лотос гүлдөдү. Мындай керемет гүлдөрдүн сүрөттөрү менен Кумтор Голд компаниясы ишканасы бөлүштү. Аяз лотосу же Сосюэрия деп аталган гүл деңиз деңгээлинен 3450 метр бийиктикте асказоолордо жана калуу капталдарда өсүүчү бийик тоолуу өсүмдүк болуп саналат. Бул сейрек кездешүүчү гүлдүн өсүү аймагы чектелүү болгондуктан жапайы жаратылышта табуу кыйын. Бирок дал ушул Кумтор кенинин аймагында экологиялык нормаларды так сактоо шартында лотос гүлү өсүп чыкты деп белгилешти компаниядан. Оштун 10 тургуну якын инкар агымынан чыгышты.
УКМК тарабынан экстремисттик уюмдардын ишмердүүлүгүнө каршы күрөшүү боюнча иш-чаралардын жүрүшүндө Ош облусунун тургундары болгон Якын Инкар диний экстремисттик агымынын 10 мүчөсүнө профилактикалык түшүндүрүү иш-чаралары жүргүзүлдү. Түшүндүрүү иштеринин жүрүшүндө бөгөт коюлгандар Якын Инкар агымын радикалдык экстремисттик идеологиясынын зыяндуулугун толук түшүнүп, мындан ары бул тыюу салынган экстремисттик агымга мүчө болуудан өз ыктыярлары менен баш тартышты. Мындан тышкары алар тарабынан рецидив учурларын болтурбоо максатында Кыргызстандын улуттук коопсуздук органдарынын атынан аларга расмий эскертүү берилген. Министрлик мектеп формасы мурдагыдай эле калды. Жалпы билим берүү уюмдарында 1-11 класстардын окуучуларынын формасы классикалык стилде болушу шарт. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинен кабарлашты. Ведомство өкмөттүн 2015 жылдын 12 августунда бекитилген токтомуна таянган. Ага ылайык эркек балдар классикалык стилде тигилген көйнөк, жилет, шым жана пиджак, жилет жана шым бир түстүү кездемеден кара, боз, көк жана кочкул кызыл болушу керек. Кыздар болсо классикалык стилде тигилген блузка, жилет, юбка, шым, көйнөк, фартук, пиджак кийет. Пиджак, көйнөк жана шым бир түстө болушу шарт. Аз камсыз болгон ата-энелер балдарын үстү ачык, ак, асты кара форма менен камсыздаса болот деп жазылат маалыматта. Министрлик жалпы билим берүү уюмдарында спорттук кийим, бут кийим, джинсы, пляжга, үйгө кийген кийимдерди кийүүгө уруксат берилбей турганын эскерткен. Şariatımızda en көп targıp kılıngan nerse sadaka bergile deydi. Şol ölümdördün içinden jagımsız jaman ölümdön, kabilet ölümdön saktayt деген paygamber hadisi var. Demek daima sadaka verip жүрген adam jaman ahvalda ölbeydi. Ölümü jakşı ahvalda bolot. 19 000 каражат kaldı mınakey eje. Al koyuңuz bul. Şol balam bir şeyden istemez kızım. Küçük balam koluma alıp bakalım. Sütümden beri almadı. Эл үмүтү фондуна колдоо көрсөткөн ушул эжебизге жардам берген баардык адамдарга Алла разы болсун. 19 000 каражат жетишсиз болуп турат. Ошого кеңири ушул реквизиттерге эжекебиздин жолдошунун Эмбанкы Курстанбек Б деп чыгат, Мухамбек Б деп Сбербанк чыгат. Туугандар ошого кеңири өзүңүздөрдүн акчаңыздарды салып которуп кое берсеңиздер болот. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Анан бул эжебиз дагы өзү квартирада үйүн сиздерге чагылдырып көрсөтөм. Өзү дагы ошол үйүн сатайын десе же башка нерсени сатайын десе эжекебизде эч кандай бир каражат жок болгондугуна байланыштуу айла жоктон сиздерден жардам суроого мажбур болуп чыгып турат. Келиңиздер, көп түкүрсө көл болот демекчи. Ушул эжебиздин диагнозу стеома деп оор дарт менен ооруп калганына байланыштуу эжебизге ошондой диагноз коюшкан. Сөөктөрү ушул жанагындай бул жак шал болуп ушул баса албайт да, азыр бутунда тура албайт, эжебиз эшикке чыга албайт. Allah razı olsun. Yurttan bергендерге. Нени каалайт элеңиз азыр? Şol balam bir şeyden istemez kızım. Küçük balam koluma alıp bakalım. Sütümden beri almadı. Келиңиздер туугандар, эжебиздин сатарга эч нерсеси жок. Ошол колдон келишинче биздин фонд Эл үмүтү фондуна ишенген, биз ушул 3 жылдан бери иштеп келебиз, билесиздер. Алла насип кылса кайдыгер карабайсыздар деген үмүттө турабыз. Которуп, колдон келишинче ушул видеого лайк басып, болушунча таратып, ушул реквизиттерге ат алып кеткен реквизиттерге өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, кеңири которуп кетсеңиздер болот. Көлдөгү кызмат учурунда автоунаа сүзүп кеткен автоинспектор Бишкекке жеткирилди. Ысык көлдөгү кызмат учурунда машина сүзүп кеткен автоинспекторду Бишкектеги ооруканага алып келишти. Бул туурасында жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыктан кабарлашты. Эске салсак, 15 августта трассанын Чолпо атага чукул жеринде жол кыймылын жөнгө салып жаткан автоинспектор Элистан Арзыбековду катуу келе жаткан жеңил машина сүзүп кетип комага түшүп калган айтылган. Көп өтпөй социалдык тармакта ИИМ жана саламаттык сактоо министринин башчысына Чолпо ата шаарында тиешелүү медициналык жабдуулар жок болгондуктан автоинспекторду Бишкекке которууну суранышкан видео тараган. ИИМден кырдаал министр Улан Ниязбековдун көзөмөлүндө экенин, медиктер уруксат берери менен Бишкектеги республикалык ооруканага жеткириле турганын билдиришкен. Бейтапты ташууга атайын автоунаа даяр экенин кошумчалашкан.
Ошто ири өлчөмдө апийим саткан жаран кармалды. Ошто ири өлчөмдө апийим саткан жаран кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. ИИМдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери бир жаран Ош шаарында апийим баңгизатын сатып жүргөндүгүн аныкташкан. Баңгизаттын сатуу кыстырма кылып калтыруу жолу менен жүргүзүлүп жүргөнү такталган. Бул факт боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 282-беренеси менен кылмыш иши козголгон. Ошентип 15 август күнү Ош шаарынын 1985-жылы туулган тургуну 1,5 килограмм апийим саткан кармалды. Ал апийимди мурунураак Ош шаарында жашырып, ал эми баңгизат үчүн болгон $15,000 Кара Суу районунда алып жаткан жерден колго түштү. Соттук химиялык экспертизанын корутундусуна ылайык алынган зат 1 килограмм 514 грамм апийим баңгизат экендиги аныкталды. Кылмышка шектүү болуп кармалган 1985-жылы туулган жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилип, кылмыш иши боюнча тергөө иштери улантылууда. Волна ден соолукту чыңдоо борбору от массажы менен гайморит, простатит, грыжа, остеохондроз, куян, жел кабыз, артрит, артроз, тизем уун, баш ооруу, суук тийүүнү дарылоо жана гандин таякчалары менен жасалган массаж аркылуу кан айлануу системасын жакшыртуу, гайморитти дарылоо үчүн бет көмгөйчөлөрүнө от жагуу, андан соң табыгый чөптөрдөн жасалган порошокту мурунга үйлөп ириңдерди алып чыгаруу, төмөндөгү ооруларды айыктыруу үчүн дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасап, андан кийин от жагып, денедеги токсин, шлак, туздарды чыгаруу. Бизге келип, кепилдик менен ден соолугуңуздарды чыңдап кетиңиздер. Жарым жылда Кыргызстандан $240 миллион которулган. Өлкөдөн 2024-жылдын 6 айында $240,3 миллион которулганы Улуттук банктын маалыматында жазылган. Кеп акча которуу системалары, банктык карталар жана электрондук капчыктар аркылуу жеке адамдардын транзакциялары тууралуу болуп жатат. Бул сумма өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу азыраак. Анда сыртка $283,9 миллион кеткен. Кыргызстанга жиберилген акчанын көлөмү алда канча көп экенин белгилей кетүү керек. Мисалы, ушул жылдын январь-июнь айларынын аралыгында өлкөгө $1,4 миллиард ашуун каражат которулган. Кыргызстандын абадан кол салуудан коргоо күчтөрүнүн түзүлгөнүнө 65 жыл болду. 17 августта Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн абадан кол салуудан коргоо күчтөрүнүн 235-65 аскер бөлүгү аскердик авиация күнүн жана анын түзүлгөндүгүнүн 65 жылдыгын белгилешти. Коргоо министрлигинен билдиришкендей, салтанаттуу иш-чарага куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын башчысынын милдетин убактылуу аткаруучу Артур Темиров, абадан кол салуудан коргоо күчтөрүнүн командачылыгы, 23-565 аскер бөлүгүнүн өздүк курамы, авиация ардагерлери, аскер кызматчыларынын үй бүлө мүчөлөрү жана Бишкек шаарынын мектеп окуучулары катышкан. Темиров салтанаттуу жыйында сөз сүйлөп, Кыргыз Республикасынын аскердик коопсуздугун камсыздоодо 23-565 аскер бөлүгүнүн жалпысынан абадан кол салуудан коргонуу күчтөрүнүн өзгөчө ролун белгиледи. Салтанаттуу жыйын 235-65 аскер бөлүгүнүн өзгөчөлөнгөн аскер кызматчыларына коргоо министрлигинин жетекчилигинин, ошондой эле абадан коргонуу күчтөрүнүн кол башчысынын атынан ведомстволук медалдарды, грамоталарды жана баалуу белектерди тапшыруу жана майрамдык концерт менен аяктаган. Андан соң өздүк курам чакырылган коноктор бөлүктүн аймагына барышып, авиациялык техниканын үлгүлөрүн көрүшүп, куралдуу күчтөрдүн абадан кол салуудан коргонуу күчтөрүнүн музейинин архивдик композициялары менен таанышууга мүмкүнчүлүк алышкан. Ошондой эле Ми-8 МТВ жана Ми-17 ВМ тик учактарынын көрсөтмө учурларына күбө болушту. Бишкекте кыргыз күрөш боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин кубогу өтөт. 21, 22, 23 августта Бишкек шаарында Кабак Кожомкул атындагы спорт сарайында кыргыз күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин кубогу жана экинчи дүйнөлүк кыргыз күрөшү боюнча чемпионат өтөт. Бул тууралуу Кыргыз күрөш федерациясы билдирди. Иш-чара Дене тарбия жана спорт департаменти, Кыргыз күрөш федерациясы жана эл аралык Кыргыз күрөш федерациясы тарабынан уюштурулууда. Бүгүнкү күндө 30дан ашык мамлекет каттоодон өтүп 200дөн ашык спортчулар келип күч сынашышат. Тактап айтсак, президенттин кубогунда Америка, Африка, Европа жана Азия мамлекеттеринин алыптары күч сынашат. Ал эми кубоктун жалпы байге фонду 1 миллион сом жана баш байге баалуу таштар менен шөкөттөлүп жасалган калкан деп айтылат маалыматта. Кыргыз күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин кубогуна мамлекеттин атынан 2 балбан катышса, экинчи дүйнөлүк кыргыз күрөшү боюнча чемпионатына 16 жана кыз келиндер арасында 6 балбан күч сынашат. Дүйнөнүн 17, Европанын 2, Азиянын 8 көчмөндөр оюндарынын 2 жана өз мамлекеттеринде чемпион болгон 7 балбанын катышуусу күтүлүүдө.
Кыргызстандан 80 абитуриент чет мамлекеттердин аскердик окуу жайларына тапшырды. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн аскери институтуна чет мамлекеттик жогорку аскердик окуу жайларга тапшырган курсанттардын аскердик ант берүү салтанаттуу иш-чарасы өткөн. Коргоо министрлигинен билдиришкендей, анда 80ден ашуун курсант Коргоо министрлигинин жетекчилигин, жакын туугандарынын жана досторунун катышуусунда аскердик ант беришкен. Министрликтин аскердик билим берүү жана илим башкармалыгынын башчысы Канагат Уразбеков жана курсанттардын ата-энелери курсанттарга чын жүрөктөн куттуктоо жана жылуу сөздөрү менен кайрылып, аскердик илимди өздөштүрүүдө ийгиликтерди жана туруктуулукту каалап кетишкен. Курсанттар Азербайжан, Казакстан, Кытай, Россия, Туркия жана Өзбекстандын жогорку аскердик окуу жайларында билим алышмакчы.